Allah'ını unutpay, ahirette unutpay, kantip yaşayız. Açan biz Kur'an'da okup yaşasak. Bolboso bu dünyanın azgırığından, şeytandan azgırığından bizde hiçbir nerse kutkara albaydı. Bizge bular dünya şeytan жақшы жолды көрсөтө албайт. Kur'an Allah'ın kitabi ушул bizde жақшы жолго жолдойт. Ушул акыйкатты эстетип турат. Сыноодо экенибизди эстетип турат. Ар бирибиз, мен дагы, сиз дагы, ким гана болбосун дүйнөгө келди, сыноонун казанына түштү. Бир дагы инсан бу дүйнөгө келгенден кийин сыналбастан туруп дүйнөдөн кетпейт. Албетте ар бир инсандын сыноосу өзүнчө, бири-бирине окшобойт. Байлардын сыноосу башкача, кембагалдарга караганда. Эркектердики аялдарга караганда, алымдардыкы жөнөкөйгө караганда. Бардыгынын сыноосу ар кандай. Бирок сөзсүз сынайт. Сынайт Алла Таала жакшы амалды кылабы, кылбайбы? Ошо жакшы амал кайсы? Пайгамбарыбыздын жолунда жана ихлас. Ошо кылган амалы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолуна туура келеби же келбейби? Анткени ал зат адамзаттын үлгүсү, өрнөгү, бүткүл ааламдын ырайымы. Эң туура жолду, эң туура жашоону көрсөтүп, үйрөтүп кеткен. Алла Таала аны үлгү кылып койгон. Алынды Пайгамбарыбыз аркылуу сиздерге, биздерге амалдарды үйрөткөн. Сүйлөгөндү маданиятын үйрөттү. Тамак жегенди маданиятын үйрөттү. Кийингенди маданият, акча тапканды, сарптаганды. Түндүн, күндүздүн өткөргөн, сапарда, оорулуда, ден соолук жакшылыкта, барда, жокто, сыноодо кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардыгын үйрөтүп көрсөтүп кеткен. Эми Алла Таала сынайт, ошого түшөбү же түшпөйбү? Болду, бир эле. Пайгамбардын аркасынан ээрчийби же ээрчибейби? Ушул эле болду. Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карап биз өзүбүздү түздөйлү, окшошойлу, артынан ээрчейли, анткени ал адам заттын мырзасы, адам заттын эң акылдуусу. Адам заттын ырайымы. Бирөө дагы ээрчегенге лайык эмес Пайгамбарыбыздан башка. Баш ийгенге лайык эмес Пайгамбарыбыздан башка. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды байларга дагы пайгамбар, кембагалдарга да, жаштарга, карыя бардыгына пайгамбар. Бардык жолдо көрсөтүп кеткен. Эч бир нерсени калтырган эмес. Аллага жага турган, Алла Таала разы боло турган, бактылыкка жете турган, түбөлүктүү бактысыздыктан кутула турган бардык жолду Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө айтып, көрсөтүп, үйрөтүп, жүргүзүп, анан дүйнөдөн кеткен. Бул биринчиси. Экинчиси, ошо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтүнө артынан ээрчип атканда ким үчүн ээрчип атасыз? Эл мактасынбы, эл көрсүнбү? Же болбосо ким үчүн? Ихлас. Ошон үчүн биз жакшы амалды кылуу жетиштүү эмес. Жакшы амалды Алланын ыраазычылыгы үчүн кылуу мына ушул. Намаз окуп койгон жетиштүү эмес тугандар. Намазды Алланын ыраазычылыгы үчүн окуу эми. Намаз окуду, жакшы окуду, бирок Алланын ыраазычылыгы үчүн максат, то есть Алланын ыраазычылыгын максат кылынган жок. Бунун мээнети текке кетти. Ошон үчүн тугандар, эки нерсени биз дайыма эстен алган. Куранда Алла Таала айтат: "Я айюхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллах. Ва ма яфал залика фа улаика хумул хасирун." Эй иман келтиргендер, силерди мал мүлкүңөр, байлыгыңар, жана бала чакаңар Алланын зикиринен бейкапар кылып койбосун дейт. Адамдын эң жакыны бол. Бала чака эң биздин жакыныбыз. Аларды көбүрөөк жакшы көрөбүз. Ошолорго бардык нерсени кылып атабыз.
Şu ayal bala çakabız dep, balabız, kızыбыз dep, suuk, ысык, кордук, кыйынчылык бардыгын ушулар үчүн. Эми Алла айтып атат, ушул Алланын зикиринен бейкапар кылып койбосун, эсиңде болсун дейт. Болбосо, кийин өзүбүз өкүнүп калышыбыз мүмкүн. Иннама амвалукум ва ауладукум фитна. Бала чакаңар да, мал мүлкүңөр дагы бул сыноо, фитна бул. Демек, ушу бала чака менен жашап, мал мүлк дүйнө таап, Алланы унутпаган мына азамат ушул. Я айюхалладина аману ла тулхикум. Я имандуулар, силерди алаксытып койбосун. Алаксытып койбосун. Бейкапар кылып койбосун. Унуттуруп койбосун. Ауладукум, амвалукум вала ауладукум ан зикрилля. Мал мүлкүңөр дагы, бала чакаңар дагы Алланын зикиринен. Мына ушу эки нерсе силерди алаксытып койбосун. Алланын зикирин унутуп калып эле, ушулар менен эле болуп калбагыла жашооңор. Акча табуу, бала чаканы багуу. Акча табуу, бала чаканы багуу. Ушинтип калып калбагыла дейт. Анан көрө силер, то есть өзүңөрдү жараткан Алланы, ушу бала чаканы берген Алланы, ошол байлыкты берген Алланы унутпагыла дейт. Жасагыла акча, соода кылгыла, тижарат кылгыла. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эркектер деп мактаган да, риджалун ла тулхихим. Аларды мактаган Аллата. Тижаратун ва ла бай'ун ан зикрилла ва иқамис сала ва итаиз закат деп. Ана чыныгы эркектер кимдер экен? Алардын тижараты дагы, соода сатыгы дагы бейкапар кыла албайт. Алланын зикиринен, намаздан, зекеттен, кыямат күнгө даярдануудан. Бекер алардын бекер алаксыта албайт деген да. Маша, ушуларды Алла чыныгы эркек деп айткан. Соода кылат, тижарат кылат, акча табат, бизнес кылат. Бирок бул Алланы унутпайт. Кайерде канча акча таап атса дагы Алла эсте. Канча байып кетсе дагы Алланы эстен чыгарбайт булчу. Намазды таштабайт булчу. Зекетин таштабайт. Дайыма зекетин берип турат булчу. Яхофуна яум татакаллаб фихил кулуб вал абсар. Жана ошол соодагерлер, менен эркек соодагерлер кимдер экен? Кыямат күндөн коркуп турушат дейт. Ал кыямат күнү адамдын көздөрү, жүрөктөрү аңтарылып кала турган күн да ал. Ошол күндө дагы машаалла бул эстеп турат экен мына. Ошон үчүн иншалла бул дүйнөдө келиңиздер туугандар, биз Алла субханаху ва тааланы эстеп жашайлы, шүгүр кылып жашайлы, Алладан жардам сурап жашайлы, Алла Тааладан кечирим сурап жашайлы. Түндөсү дагы, күндүзү дагы Алла Таалам бизди көзөмөлдөп турат. Алла Таалага бүгүн шүгүр, бүгүн жашоо берди бизге. Канча адамга бүгүн жашоо берилген жок. Аллага шүгүр, бүгүн бизге ден соолук берилди. Канча адамга бүгүн ден соолук берилген жок. Аллага шүгүр, бизге амандык берилди. Дүйнөдө канча деген адамдарга амандык берилген жок. Аллага шүгүр, алхамдулилlah, бүгүн биз мечиттебиз. Канча деген адам башка жакта отурат. Ошон үчүн иншалла бул Алланын неаматтары бул. Алланын неаматына шүгүр кылсак, Алла көбөйтүп берет. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Ошон үчүн иншалла пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам биздерге келип эң туура жолду көрсөтүп кетти. Савабул амил ала садака вал хазин ида кану аминайн. Пайгамбарлык нуска. Пайгамбарыбыздын хадиси ар бир инсанга кыямат күнгө чейин келе турган инсандын баарына. Садакада амал кылуучунун совобу дейт. Сакчынын совобу качан экөө тең аманаткөй болсо. Бул мындай деген. Зекетти топтогонго, үшүрдү топтогонго атайы кызматкерлерди дайындайт эле.
Кээде ошолорду таркатып берет, кээде топтойт, ошолорду амил деп коет. Мисалы айтканда, азыр хадисте келип атат, мисалы мен зекет берүүчү болсом, бардыгын менен бере албайт экем, жетпейт экем, сизге берип койдум, сиз паланча жерге берип коюңуз депчи. Бул менин зекетимди берип атат. Ушул аманаткөй болсо, зекет алган киши канча соо болсо, кудум ушунча алат экен да. Аманаткөй эле болсо, кыянат кылбаса, максаттуу эле бирөөнүн зекетин, макулбу? Бирөөнүн садакасын аманат менен эле жеткире турган болсо, ошо берген кишидей соо болот экен. Маселе ушундай кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-амилу аля садака бил хак ливажхи Аллах азза ва жал, кал гази фи сабилиллах азза ва жал, хатта ярджа иля ахлихи", раваху Ахмад ва Абу Дауд ва Термизи. Садакада аз амал кылган, азыр айткандай топтоп, кимге болсо айтса берип, акыйкат менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Аллахтын жолунда газат кылган кишидей, үйүнө кайтып келгенге чейин дейт. Аллахтын жолунда жихад кылгандын соогундай соо болот экен булчу. Bir hadiste Peygamberimiz aytат: "Al-amilu zastu'mila fa akhadha al-haqqa wa ata al-haqqa lam yazal kal mujahid fi sabilillah hatta yarja ila baytihi." Бирөөнө кызматка алынган киши акыйкат менен алып, акыйкат менен берсе, бул Аллахтын жолунда жихад кылган кишидей болот, үйүнө кайтып келгенге чейин. Абу Муса Аш'ари разияллаху анху риваят бар, Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Иннал хазинал муслим ал-амин аллади янқулу ма умира бихи fa yu'tiyahu kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsu fayadfahu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqain." Равахул Бухари ва Муслим. Мусулман сакчы, аманаткөй. Сакчы дагы кандай ошо бир байлыкты сактап турган киши да. Бирөөнүн байлыгын. Бирок мусулман дагы аманаткөй да, кыянат кылбайт. Аллази янқулу ма умира бихи дегени, ага буйрук берилгенде ошону бир жака алып барат экен бул. Берет экен толугу менен, как она эс берет, чын жүрөктөн берет. Баягы байдын акчасын байкуш аягандай дебей, бердиби, берип кой дедиби, болду. Ошону зекетпи, садакабы, үшүрүбү толугу менен чын жүрөктөн берет. Ушул не болот дейт? Ахадул мутасаддикайн. Эки садака кылуучунун бирөөсү ушул дейт. Демек баягындай садака кылган, зекет берген кишиге канча сооп берилсе, бул аманат менен тапшырып берген үчүн кудум ушунча соо болот экен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deyit: "Khayrul kasb kasbul amil ida nasah." Ravahu Ahmad. Эң мыкты кесип амал кылуучунун кесиби. Качан? Жакшылыкка кааласа. Ал кандай деген? Демек кызматка, бирөөнүн кызматын кылып атасыз. Зекетин, садакасын, үшүрүн, кайрымдуулугун берип атасыз. Мындайлар көп. Чет мамлекеттен мисалы бизге мына берилди. Гранттарды деле айтсак деле болот. Максаттуу, ошондон уурдап калбай, кымтып калбай, жеп калбай, башка жака иштетип жүрбөй, өзүнүн багыты менен киши келген акчаны эмнеге деп келди? Жол салуу. Эмнеге деп келди? Больница салуу. Эмнеге деп келди? Жетимдерге гана. Мисал айтып. Ошол эми ошол кайсы компанияга келдиби, фондко келдиби, жеке адамга келдиби, бирөөнүн акчасы да бар бир. Алго мисалы садака кылып берип атат. Ошо пайда болсун деп атат. Ошону максаттуу, багыттуу иштете турган болсо, алар канча берсе, ал бул бир сом сартаган жок болчу. Ошончо соо болот экен да. Шарт эле аманат менен дейт да. Айтылгандай берсин, кыянат кылбасын дейт. Караңчы. Ошого да ушунча соопту Аллах субханаху ва таала берет. Бир гана ошо Аллахтын ыраазычылыгын максат кылыш керек и аманаткөйлүк. Савабы садака ва фадлиха. Садаканын савабы жана анын фазилети боюнча Куранда Аллах субханаху ва таала садака берген эркектерди, садака берген аялдарды мактаган. Ахзаб сүрөсүнүн 35-аятында: "Вал мутасаддиқин
vel mutasaddiqat деп. Бактылуу эркектердин 10 sıfatı, бактылуу аялдардын 10 sıfatын Алла Таала айтат. Ошонун бири, онунун бири садака берген эркектер дейт. Садака берген аялдар дейт. Жараткан Алла Субханаху ва Таала сизди бар дүйнөңүздү бер деп аткан жери жок. Сизди бизди мүмкүнчүлүккө жараша айтып атат. Бирөөнүн $1 миллион бар. $100,000 садака кылды. Бирөөнүн 1 миллион сому бар. 100,000 сомун эле садака кылды. Экөө тең соо болот. Канчадан бердиң? Мен 10дон 1-ин бердим. Бирөөнүн 100 эле сому бар. 10 сомун эле садака кылды. Үчөө тең соо болот деди. Сен де барынан канчасын бердиң? Канча бердиң эмес, барынан канчасын бердиң. Алла Таала демек бардык кембагалдарга да ошончо сооп берет экен да. Миллион болбосо дагы буда бар болгондо 1000 эле сому бар. Ошо 1000 сомдун 100 сомун садака кылды. $1 миллион $100,000 садака кылгандай. Бул жерде 10%ын берип атат, ал деле 10%ын берип атат. Садакада мал эч качан азайган эмес. Бул пайгамбарыбыздын анты. Азайган эмес. Көзгө көрүнүшү мүмкүн азайгандай. Акыйкаты көбөйгөн, берекеси берекес. Пайгамбарыбыз ант ичет dedi. Анты жок айтса деле жетиштүү болот да бизге. Ант менен айткандачы. Болгондо да эстеп алгыла, унутпагыла, жаттап алгыла. Мен силерге айтып берем азыр деп айтып берген. Ма нақаса малун мин садака илля зада. Садакада мал эч качан азайбайт, ал көбөйөт только. Качан коом берешендүүлүккө өтсө, Аллаху акбар, Алла азапты көтөрүп жокулат. Качан коом берешендүүлүккө өтө турган болсо, бечаралардын жүрөгүндө мухаббат пайда болот байлардын. Сүйүү пайда болот, ынтымак пайда болот. Боорукерлик пайда болот. Байлардын жүрөгүнөн байлыкка болгон ачкөздүк чыгат. Ал ачкөздүк башка нерсе менен чыкпайт ал. Бир бай акчасы көп, эчтеке бербейт. Сааттан кечке зикир. Ачкөздүк чыкпайт андан. Зикир менен чыгара албайсың аны. Сааттан кечке дават берип, сааттан кечке сабак берип чыгара албайсың аны. Аны чыгара турган өзүнүн жолу бар. Кандай? Садака бере. Өзгөчө адамдын башына бир кайгы кырсык келгенде, элибизде алхамдулилlah Кудайга шүгүр ушу жок эмес, бар да. Сразу кан чыгарат. Болбоду дегенде 7 току чапарып таркатып берет, туурабы? Мындай болуп кетти. Ошол моментте биз ойгонобуз да. Мына подключение болот да. Кырсык болгондо, ооруп калганда хадистерде келет, чыгарат. Эми ага Алла Таалам ошонун берекесинен ишин оңдоп берет. Бирок айтат, сараңдын акчасын чыгарыш үчүн эле ушундай кылдык дейт. Сараңдын акчасын чыгарыш. Ошого жетпей деле чыгарып турса болмок экен өзү. Мынакей турганда. Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала садака берүүчү эркектер, садака берүүчү аялдар деп, мынакей аялдар дагы берешен болду. Мынакей Меккеге Кудай азыр ажыларыбыз кетип атат, Кудай кааласа, жакын арада. Ошо Арафат, Мина, Муздалифадачы ушундай ыйык өрөөндөрдө ажылар ошол жерге барышат. Ошол жерде суу аябай аз эле. Будан 1200 жыл мурда Зубайда деген энебиз, аял. Өтө эстүү, өтө акылдуу, өтө таква, өтө берешен Харун Рашид рахматулла алейхтин аялы болот. Ошого ажыларга
умрачылар, ажылар өзгөчө. Ушуларга сууну камсыздап 37 километрден суу таптырып келген. Канал казыпчы. Ошол убакта да ушундагы мына проект чызгандар бар экен да. Айтышкан, урматтуу эне, өтө кымбатка түшүп калат, буну тегеле коюңуз дегенде, ай, мусулмандардын кажетин бүтүрүш үчүн тем более суу болуп атат. Bir ketmen çapkanı 1 dinar olsa da men sunu taптырып келем деген. Анан канча кылды дебейсизби? Алтынна 7 тонна 200 килограмм алтын өзүнүн собственности сарптады ошого. Ал убакта ошо дирхам, то есть динар менен эсептелет эле. Мына санаганда 7 тонна, мен атайлы калькулятор менен басып чыгардым мен буну. 7 тонна 200 килограмм алтын. Ошонун суусунан ал өтүп кетти. 1200 жыл мурда өтүп кетти ал. Аялчы. Азыр 1200 жылдан бери барзакта. 1200. Азыр 100 жыл боло элек. 100 жыл боло элек ошол канал токтоп калганына. 1100 жыл үммөт мусулмандын баары ошонун каналынан суу ичти да. Ошонун булагынан Айны Зубайда деп коет, аты дагы ушундай. Айны Зубайда, Нахру Зубайда, Зубайда эненин булагы, Зубайда эненин каналы, суусу деп айтылды. Мына умрага барганда көрүп калабыз. Мына бутакасы мына барганда барса ажы барганда эле көрүшөт. Прям тоонун боорунда тартып барган. Азыр мына Саудия Арабия бадышачылыгы ошого реконструкция кылып, кайрадан жаңылап, ушундай да аракет кылып атышат азырчы, акча бөлүп. А так где-то мына болду болсо мына 100 жыл боло элек ошол азыр суу кенен болуп, азыр технология өсүп, тияктан сууларды алып барып, бул жактан сууларды алып барыпчы, а так жок, ал жакта суу таңкысы болгондо ажылар өтө кыйналат эле. Ошого ошончо жер суу тартып келгенде. О эми эне кетти. Буну кылбаса деле кетмек. Акчаларды буга сарптабаса деле башка жака кетмек. 1200 жылдан кийин ким бар, не бар, не жок каяктан билет. Бирок убагында кылып кетти да булчу. Бул бай убагында кылып кетти муну. Мунан мутасаддикат, садака берген аял деп мындан айтат. Садака берген эркектер, садака берген аялдар Алла Таала Куранда айтты. Алла Таала Куранда адамдын улутун карап, уруусун карап, сулуулугун карап, Алла Таала антип баа берген эмес. Анын сыпатын карап баа берген. Кандай адам садака береби, бербейби? Мына сыпатты караган. Сараңбы же берешемби? Ушул жерди караган. Орозо тутабы же тутпайбы? Ушуну караган. Кудайдан коркобу, коркпойбу? Күнөөнү таштайбы, таштабайбы? Ушуну караган. Уяттуу жерин сактайбы, сактабайбы? Ушул жерди караган. Алланы зикир кылабы, кылбайбы? Ушул жерди караган. Бааны ушуга берген. Бактылуу, дүйнө ахиреттин бактылуу туугандар өңдө эмес. Өңү апапакай болсо бир бактылуу, өңү капкара болсо бир бактысыз болгодай, андай эмес. Бир аалым айткан экен. Эгерде актыкта, ак жүздүүлүктө бактылык болгондо анда кепинди карап коркпойт эле адам дейт. Эгерде карада бактысыздык болгондо Каабаны карап адам сүйбөйт эле дейт. Каабанын кездемеси карада, бирок адам канча жакшы көрөт аны. Кепин ак, адам канча коркот андан. Мен ортодо бир сөз болуп калды. Алла Таала садака берүүчү эркектерди, садака берүүчү аялдарды айтып, ошол анан не дейт? Мынандай деп атат. А'аддаллаху лахум магфирата ва ажран азима. Алла аларга кечиримдүүлүк даярдап койгон. Жана улуу сооп даярдап койгон. Кимдерге? Садака берген эркектерге, садака берген аялдарга. Кечиримдүүлүк Алла Тааланын, Аллаху акбар, адамзаттын түбөлүктүү бактысы Алланын кечирүүсүндө турат. Алла кимди кечирсе, ошол бейишке кирет. Алла кимди кечирсе, ошол адам бактылуу болот. Алла даярдап койгон ошондой кишилерге. Куранда өз айтып атат. Кошумча улуу сооп даярдап койгон. Алла Таала ажран азима, кайсыны улуу сооп десе,
Аны bir daha perişte bilmeydi, bir daha buğaltırın bilmeydi, bir daha paygambar, insan, cin hiç kim eseptep Allah ulu dep atkandan keyin. Mana ошон үчүн туугандар, көп болбосо да алхамдулилля азырактан садака берип жүрөйлү. Sahabaların sıfatları kanu qalilan minel leyli ma yahcaun. Alar sahabalar tündösüçe az uktaytılar bunlar. O bil asharihum yestagfirun. Sağırlık uçurunda bular Allah Teala'dan geçirim suraşat denedi. Sağırlık uçur kaysı? Bağımdattın azanına biraz aldın. Ramazan ayda sağırlık cevattık o. Oşol uçurda istiğfar kılışat ele. En mıktı istiğfar gününün geçirilişini Allah'dan soray turgan vakt sağırlık vakt. Sebep Allah oşol uçurdu özgöçö belgilep aytıp ketip atat da. Allah deydi. O bil ashari hum yestagfirun deydi Allah. Şol tahajjudun uçuru Allah Teala'dan geçirim soray turgan uçur. Allah'ın özgöçö rayımı jay turgan uçur. Allah'ın tarabынан jar salınat. Toba kılıçı var mı? Tobasını kabul kılayın. Günösünün geçirim soray turgan var mı günösün geçireyin. Kacetin soray turganlar var mı kacetin bitireyin. Degen jariyalar oldu da. Allah'ın tarabından. Ve fi amwalihim hakkul lisail vel mahrum. Jana alardın mal mülklerinde tilemçiге dagı sorap жүрген, tilini soray albagan mahrumga dagı akısı var. Sizin bizim baylığımız var. Oşa sizin bizim baylığımızdan diyor ki zekat menenle iş bitpeytken de zekatni berip atasız. Allah razı olsun. Berekesin versin. Allah'ın farzın, Allah'ın akısın berip atasız. Allah bergen maldın ile 40'tan birin berip atasız. Allah bergen maldın. Sizge kol dağı verdi. Allah Teala maşallah baylık dağı verdi. Sizge Allah Teala akıl dağı verdi. Baylığın dağı koşa verdi. Sizge Allah Subhanahu wa Ta'ala ilim dağı verdi. Baylıklı dağı verdi. Egerde bul akıl, bul ilim, bul jönдөмдүүлүк, bul kol put bolbosa baylık kayakta sizde. Oşun için Kur'an'da Allah aytar, biz bergenden bersen deydi. Özüңdükүнөн ber degen jeri jok. Özüңdükүнөн ber dep atkan jeri jok. Ne deydi? Anfiqu mimma razaqnakum. Biz bergenden mimma barın emes biraz çıkarsan. Biz bergenden deydi Allah Teala. Oşol zeketten sırtkarı dağı bürö kursağım açtı. Jegen eşteke jok dese, oşonun akısı var bizden baylığımızda. Akısı var bizim baylığımızda. Çankadım su içkenge akçam jok dedi. Oşonun akısı var bizden baylığımızda. Giyimim jok dedi. Akısı var oşonun akısı var bizden baylığımızda. Emi bürö ayta alat eken. Soray alat eken. Gebiri namızdan beri soray alбайт. Anın da akısı var soray albagandın dağı. Anı biz izdep tavuşuz gerek eken. Baylar andaylardı izdep tavuş gerek eken. İzdegeni üçün özünçe soğup berilip, akçalay jardan bergeni üçün özünçe soğup berilip. Namızdılar var da, ölüp ketişi mümkün, bırak adamdan sorabayım deydi. Pende unutup kalat eken da, kılgan jakşılığыңды. Unutup kalat insan. Bирок Allah unutpayt eken da, mehnetingizdi, hareketingizdi, kiçinekey olsun, çoğu olsun, az olsun, köp olsun, Allah sizin jakşılığыңызды eç kaçan unutpayt. Anı eseletip beret, ahirette. Dünyada da anı berekesini kaytarıp beret. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهَ عِنْدَ اللّٰهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Kaysı nerseni özüңөр üçün jakşılıkты aldığa jönötsöңөр, anı Allah'ın aldında tabasыңар. Al jakşırak, jana soğuğu uluğurak.
Her bir Allahu akbar. Özü biz de ne tuğra ahiretke ketip atabız. Jaşoçu. Geçeye karaganda bugün bir gün jakındadık. Жалыстадық mı? Çın айтсаңыздар mı? Biz birbirimizді уговаривать етіп айттырбайлы да. Ава жақындап деп айтқылай. Жоқ, мындай эле, мындай. Логика деген бар, ми акыл деген бар. Барыбызда Кудайга шүгүр. Кечеге караганда уже bir gün мисалы жашообуз көбөйдүбү же азайдыбы? Мына май айы эмелери бүтүп калды эмне? Каникулдар. 12 gün болду. 12 gün жашоо көбөйдүбү же азайдыбы? Биз жыргап атабыз гана не? Мынакей жашоо азайып атпайбы? Жашоо азайып атат. Ахиретке кетип атабыз. Биз кеткенге чейин эле күн сайын кылган иштерибиз кетип атат да. Биздин амалдарыбыз, кылган иштерибиз бизден алдын кетип атат. Күнүмдүү кетет да, күнүмдүү кетет. Bir günde 2 жол отправка болот. Канча жол болот экен? Амалдардын каргосу 2 жол отправка болот да. Багымдатта бир кетет, асырда бир кетет. Bir günde 2 жол. Азыр мынау асырда периштелер келген, амалдарды жазып тап, багымдатка чейин. Түнү каяка барасыз азыр бар жазылат азырчы. Канти уктайсыз азыр кандай, не бардыгы багымдатка чейин полный жазылат. Анан багымдатта кетти отправка. Тиякта сиздики өзүнчө. Складыңыз өзүнчө тияктачы. Күндөгү барган амалыңыз складка жакын көбөйөт, топтоло берет. Канча Алла өмүр берсе, 60-70 жыл береби, 80-90 жыл береби, же 40-50 жыл эле берип коебу. Эми аны биздин колубузда эмес ала. Ошончоңуз балагаттан ошо күнгө чейин баарыбыз күн сайын 2 жолу жөнөтүп аткан амалдардын каргосу тиякта скалатыңызда күтүп аласыз. Сөздөрүңүз, денеден чыккан бардык амал. Колуңуз кайсы иштерди кылды? Путуңуз кайсы иштерди кылды? Көзүңүз кайсы иштерди кылды? 24 сааттын ичинде канча нерсени көрүп койдуңуз сизчи? 24 сааттын ичинде канча нерсени угуп койдуңуз сизчи? 24 сааттын ичинде канча мээңиз иштеп койду сизгечи? Жакшы ойбу, жаман ойбу, жаман күмөнбү, жакшы күмөнбү, жакшы каалообу, жаман каалообу? Канча иштеп койду мээңиз? Жүрөктөгү ишеним кайда кетти сиздики? Ниетиңиз, ихласыңыз кайда? Сүйүңүз, үмүтүңүз, коркуңуз каякта? Bunun бардыгы так упаковать этилет бардыгы. Бардыгы тияка кетип турат. Ошон үчүн Куранды карасаңыз, Курандагы аятта Алла Таала "Вама туқаддиму, каддиму, туқаддиму" алдыга жиберген деп келет да. Алдыга кайсы нерсени жиберди келе деп. Шошулап жүрбөңүз. Күн сайын кылып атканыңызды атайы периштелери бар. Аны жазып турган. Эртеге ушул күбөлүккө өтөт. Ошо периштелерди көрөбүз биз. Амалдарды көрөбүз. Буну Алла Таала Куранында айтып койгон. Чынчыл Куранында, улуу Куранында, ыйык Куранында айтып койгон. Кираман катибин деп айткан. Сыйлуу периштелер, жазуучу периштелер. Сыйлуу жазуучу периштелер бар. Сиздики дагы сыйлуу жазуучу периштелер. Меники да, барыбыздыкы дагы. Кирамин катибин булар. Я'ламуна ма таф'алун. Эмнени кылып атасыңарго? Бардыгын булар билип турушат. Бардыгын билип турушат. Булар только жазат. Yawma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid. Ayatqa көңүл буруңуз, урматтуу мусулман бир туган. Эртеге кыямат күнү Алла субханаху ва таала баарыбызды кайрадан тирилтет. Жана баарыбыз эмне амал кылып келгенбиз бу дүйнөдө, ошонун бардыгын кабарын берет. Куран айтып атат. Кыска жашоонун ичинде сиз эмне амалдарды кылдыңыз? Бардыгын Алла Таала өзү кабарын берет. Ahsahullahu wa nasu
Ойлана турган жер мына. Алла бардығын тақтап, сақтап, жаздырып қойған. Уанасу, адамдар аны ұнытып қалған. Рамазан айда қанша зикір қылды, есте бар ғой? Есте жоқ. Мысалы, біз адам амалдарымызды ұнытып қаламыз. Жақшылысын деле, жаманын деле, кичинекей чоңун деле ұнытып қала беребиз. Уанасу, біз ұнытчакпыз. Бирок Аллада бұндай сыпат жоқ. Алланын периштелери ұнытпайды. Ошон үчүн күн сайын 2 жолу амалдар алдыга жиберилип турат. Тиякта сакталып турат. Валлаху аля кулли шайин шахид. Алла ар бир нерсеге өзү күбө. Эртеге кыямат күнү кача албайсыз. Кылган жокмун деп айта албайсыз. Биринчиден, периштелер күбөлүк өтөт. Экинчиден, жер күбөлүк өтөт. Үчүнчүдөн, дене мүчөңүз күбөлүк өтөт. Төртүнчүдөн, Алла өзү күбө, андан башка күбө жок. Каяка качасың? Андай кылган жокмун деп айта албайсың. Бардыгы жазылган. Ошол китеп, аты китеп деп коет. Себеп бир өмүр китепте болчу. Амал китеби. Бир өмүрдө жазылган амал китеби. Намай амал деп коебуз, амал дептери деп. Ошол китеп пенденин ар бирине берет. Ар бирибизге жазылып атат. Атаңыздык өзүнчө жазылып атат, апаңыздык өзүнчө, аялыңыздык өзүнчө, сиздик өзүнчө жазылып атат. Эртеге Алла Таала кыямат күнү ошо китепти берет дагы окуп турат. Икра китабак. Икра китабак. Китебиңди оку. Башка бирөөнүн китебин эмне кыласың сен? Өзүңдүн китебиңди оку. Анам тигиникин окуйунчу, бунукун окуйун. Токтоп тур. Сен өзүңдүн китебиңди оку дейт мына. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн китебибиз тууралуу кам көрөйлү. Бирөөнү сындабай, бирөөнүн аркасынан ушактабай, бирөөнү жаманда бирөө жала жаппай, бирөөгө да берсе, өзүңдүн камыңды көр. Өзүңдүн китебиңди өзүң окуйсуң. Икра китабак. Алла айтып атат, китебиңди оку дейт экен да. Амал китебиңди кайсы? Амал менен бу дүйнөдө сен жаздырып күн сайын 2 жолу карго менен жиберип аттың эле амалдарды. Эми ошону сага топтоп эле койдук. Сага топтоп эле койдук. Бул адилеттүүлүк эле. Туура эле ол. Кылган ишиңди жазып, бир сага отчет берип кой эле дедик. Кандай дедиң дейт. Сен кылган жакшы жаман иштериңи сага өзүңө бир окутуп коелу дедик. Периштелер оку. Алла буйругу. Икра китаба. Китебиңди оку. Кафа би нафсика. Икра китаба. Кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Бүгүнчө башка бирөөнү эсептөөчү алып келгенин кереги жок. Өзүң жетиштүүсүн эсептегенге. Карайсың дагы окуйсуң. Ушуну точно сен сүйлөгөнсүңбү же башка бирөө? Сен кылгансыңбы же башка бирөө? Алла Таала залым эмес, кылбаганыңды жаздырбайт. Жакшылыгың болуп калса, ал жазылбай койбойт. Унутулуп калбайт, жоголуп кетпейт. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Ар бир жан эртеги кыямат күнү өзүнүн кылган жакшы иштерин алдында табат дейт. Кылган жакшы ишиңиз жоголбойт, урматтуу мусулман бир тууган. Дааратыңыз жоголбойт эч качан. Мечитке басып келген ар бир кадамыңыз жоголбойт эч качан. Келгениңиз эле эмес, ар мечитке үйүңүздөн даарат алып келип атасыз. Ар бир кадамга бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Бул жоголбойт эч качан. Ар бир саждаңыз жоголбойт, ар бир рүкүңүз жоголбойт, ар бир зикириңиз жоголбойт, ар бир садакаңыз жоголбойт, ар бир чын сөзүңүз жоголбойт, адилеттүү чечкениңиз жоголбойт, боорукерлигиңиз жоголбойт, кечиримдүүлүгүңүз жоголбойт, шүгүрүңүз жоголбойт, каниетиңиз жоголбойт, таквалыгыңыз жоголбойт. Курандын ар бир тамгасына 10 сооп берилет, ар бир тамгага жоголбойт. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Al-Imran suresi ayat.
Yevum ошо кыямат күнү табат, ар бир жан табат, ар бир жан. Эмнени табат? Yevma tecdi kullu nefsin ma amilet min hayr. Kılgan jakşı amalın tabat. Sizin jılmayganыңыз bekar emes. Göz yaşınızın bir tamçısı bekar emes. Bekar emes, bekar emes. Kılgan amalınız bardır. O ikincisini de qarap koyumuz hem. Muhdara degeniçe alınıp gelin etkende aldığınızgaç. Aldığınızga alınıp gelin etken. Kılgan jakşılıklarının bardın aldığınızdan tabas. Aldığınızdan görös, izdep uvara olboyuz. Анан экинчи уландысында окуй ойлу, мен дейт. Кылган жаман ишин дагы дейт да. Ва ма амилат мин су деп арабтар жаман күнөө иштейт, жаман ишти. Кандай жаман иш кылса, жалган сүйлөдү, бирөөнү алдады, намаз окубады, сараңдык кылды, текеберлик кылды, көрө албастык кылды, бирөөгө жала жапты, мели кыскасы айтканда бул эми толтура. Ошонун бардыгын алдында көрөт. Тавадду лау анна байнаха ва байнаху амадан баида. Бирок алдында алып келип койгондон кийин болчу. Баягы арам, ыплас алдына алып келип көрсөткөндө бул аттиңдейт экен, армандайт экен. Ушул нерсе менен мен аралыгым ушундай узак болсо гана дейт экен да. Амадан баида дейт. Таптакыр ушу мага көрсөтпөй эле койсо болмок, ушунча узак болсо болмок. Бирок андай болбойт дейт. Аллахумма салли ала сейидина Мухаммад. Демек тугандар, мына адам баласынын амалдары бардыгы алдыга кете берет экен. Алдыга кете берет экен. Ошон үчүн Кур'анда ва ма туқаддиму ли анфусикум, өзүңөрдүн жаныңар үчүн эмне жакшылыкты кылып жөнөткөн болсоңор, ошон үчүн айтат да туган. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум ва ин асатум фалаха. Эгерде жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн ошо жакшылыктын пайдасы, сообу, белеги сизге берилет туган. Эгер жаман иш кылсаң, ал дагы өзү үчүн. Жакшы иш кылсаңар дейт, өзүң үчүн экен да. Биз жакшы болсок, өзүбүз үчүн экенбиз. Жаман болсок деле өзүнө. Жакшылык да, жамандык да адамдын өзүнө эле кайтат. Ошон үчүн Кур'андын чакырыгын угуп алыңыз. Кайсы жакшылыкты Алла Таала айтып атат? Ва ма туқаддиму ли анфусикум. Кайсы нерсени силер өзүңөрдүн жаныңар үчүн, күйөөсүңөрбү жаныңарга, жакшылыктан жиберген болсоңор, мин хайр таджидуху индаллах. Алланын алдында табасыңар, сөзсүз. Хуа хайран ва аъзам ажра. Кылган жакшылыгыңызды өзүндөй таппайт экенсиз. Кандай? Андан жакшыраак табасыз. Андан соого улуураак табасыз. 1-ге 10, 10дон 700, андан да Алла көбөйтө берет экен каалашынча. Жакшылыкты Алла Таалам көбөйтүп берет. Жамандыкты өзүндөй кылып берет. Караңызчы Алла Таала кандай. Жакшылыкты кандай берет экен? Бул айкөлдүүлүк. Алла айкөлдүүлүк. Жамандыкты кандай берет экен? Өзүндөй. Бул адилеттүүлүк. Алла бейишке киргизет айкөлдүүлүгү менен, дозокко киргизет адилеттүүлүгү менен. Эч кимге зулумдук кылынбайт. Ла язлиму раббука ахада. Алла айтат: "Эй Мухаммад, сен Робуң бирөөнө кыпындай зулумдук кылбайт." Энди бизге эле ошон үчүн ише динибиздин чакырыгы ушу. Мына ар нерсени түшүнүп билип билбей сүйлөй бербеш керек да. Кээ бирлер бар да, алхамдулилlah бизден хам мусулмандарыбыз, Кудайга шүгүр, баардыгы туура түшүнүктүү, жакшы. Мынандай, сизди качан жамандыкка чакырды эле? Качан сизди бузукулукка чакырды эле? Качан сизди күнөөгө чакырды сизди? Качан сизди жалкоолукка чакырды? Сизди чакырса мээнеткечтикке, боорукерликке, туганчылыкка, адамгерчиликке, берешендүүлүккө, жөнөкөйлүккө, уяттуулукка чакырып атат сизди. Эмне ушта дин жаман көрө санат? Алла Таалам алхамдулилlah. Ошон иншалла дин менен жашайлы, динге чакырып жашайлы. Дин менен жашайлы өзүбүз дагы, динге чакырып. Канчалык динге чакырсак, ошончо динибиз бекем болот. Ошончо чөйрө тазаланат. Ошончо чөйрө аман болот. Чөйрөдөн мамлекетибиз бепил, туруктуу болот, бекем болот.
Мамлекеттин өсүүсү күнөөнүн азаюусунда. Кандай? Мамлекеттин өнүгүүсү, бекемденүүсү күнөөлөрдү азаюусунда. Күнөөлөрдү азайтышыбыз керек. Ошого баарыбыз жоопкербиз. Күнөөлөрдү азайтышыбыз керек. Ушуну мээнетин кылышыбыз керек. Баарыбыз жоопкербиз. Күнөөнү таптакыр түп тамыры менен жоготуп берүү мүмкүн эмес. Ал кыйын нерсе, мүмкүн эмес ал. Биздин колубузга мүмкүн эмес. Аллага бардык эле мүмкүн. Бирок азайтыруу колдон келет. Ажырашуу азайсын. Не азайсын? Ажырашуу азайсын туугандар. Жаштарыбызда. Уурулук азайсын. Кумар азайсын. Зына азайсын. Жок болсун. Сүткорулук. Күнөөнүн кыскасы айтканда азайт. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Takva adam, atqa, en takva adam. Şu dozokton otundan oğlak kılınat, жақын arada. Бұл Абу Бакр Сыддық разияллаху анху бойынша болғанда. Ал ким екен десе, «Аллази ю'ти малаху ятазакка». Ал байлығын берет тазаланыш үшін. Тазалануға береткен байлығы. Қачан біз зекетімізді берсек, байлығымыз да тазаланат, өзіміз де тазаланамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ида аддайта мала закатик». Қачан сен зекетіңдің, байлығыңдың зекетін берсең, ошонун жамандығынан сақталасың. Бербей қойған, ошо менен жүре берет жамандық. Зекет арқылы шығып кетет бұл. Зекет деген сөз өзі закат, закат деген сөз өсүү, намақ, көбейет. Екіншісі тазаланат. Ошончо Кур'анда Алла субханаху ва тааля айтат пайгамбарда: "Худ мин амвалихим садака тутаххирухум". Алардын байлыгынан, хуз мин амвалихим, байлыгынан зекеттерин алгып, тутаххирухум деген зекет адам тазалайт. Демек зекетти берүүнүн максаты тазалануу экен. Зекетти берүүнүн максаты тазалануу. Бечаранын кажетин бүтүрүү экинчи орунда. Көбүнчө мээбизде ушу турат да, бечаранын кажетин бүтүрөйүн, туура айтасыз, ал бар, бирок ал экинчи орунда. Биринчи орунда сиздин пайдаңыз көздөгөн. Бул жерде көздөйт. Ал кайсы? Тазаланасыз. Жүрөк тазаланат. Руханият тазаланат. Жан дүйнө, мал дүйнө тазаланат. Сиздин тазаланууңуз биринчи орунда. Алла Таала мына жерде дагы аятта айтып кетет, ал байлығын берет тазаланууга. Абу Бакр Сыддық разияллаху анху: "Вама ли ахади индаху мин ни'матин туджза". Туджза. Кайтарыла турган неемат жок анын алдында бирөө үчүн. Иллабтиго вajhi rabbihil a'la. Роббусу, улуу Роббусун разычылыгын максат кылгандан башка. Вала сауфа ярда, жакын арада ал разы болот. Бул дегени туугандар, Алла субханаху ва тааля ар бир инсанга мынакей неемат берди. Неемат берди. Ошо неематты биз баалап, кадырлап, байлык неематы болсо Алла субхан шүгүр кылып, денсаулык неематына өзүнчө шүгүр кылып, руханий неематына өзүнчө шүгүр кылып, Алла субханаху ва таалага берген неематын күнөөгө иштетпейли. Алланын неематын күнөөгө иштетүү шүгүрсүздүк бул. Onu Kur'an'da ayetinde kanut деп бар. Allah sizге денсаулык берди, күч берди, машалла, күчүңүздү эми арамга иштетпей эле коюңуз эми. Байлыгыңызды арамга иштетпей эле коюңуз эми. Жөндөмдүүсүз, аябай Алла Таалам сизге берди, арамга иштетпей эле коюңуз эми. Мансапка келип калдыңыз, тууган. Алла Таала сизди мансапка түбөлүтү кагып койгон жери жок. Бул немат утурумдук сыноо үчүн берди. Эми ушуну арамга иштетпей эле коюңуз эми.
Zulümdükka işletmeyle koyun. Kayaka işleteyle. Özünüzdün ahiretinizge adamların paydasına işletin. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ma naqasat sadaqatun min mal ve ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan ve ma tawada ahadun lillah illa rafahu Allah azza ve cel." Ravahu Muslim. Abu Hurayradan rivayet etken. Ma naqasat sadaqa min mal. Sadaka bergenden baylığı hiç kaçan azaybaydı. Bir. Peygamber aytadi: "Sadaka bergenden baylığı azaybaydı." O korkup atkan bu şeytan da. Şeytan yaidukumul fakr. Al şeytan sizge nemenen korkutat? Jakırçılık menen. Sadaka versene жаңа açka kalasın Şeytan oşentip jakırçılık menen. Baylığın azayıp ketedi senin. Tiyintet, mintet o şeytanın işi. Peygamber aytadi mınaki. Azayıp bir, ikincisi. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزَّانٍ. Allah Teala kayısı gana pendeni şu geçirim mi? Menen bolsa anı izzatın göğüydü. Bu degen mında. Siz geçireveriniz, Allah sizin izzatınızı göğüte öğret. Gek saktaganda ne kılasın? Öç alam. Ya. Gek sakto. Bunun gereği yok ekan. Geçirim gereği ekan. Oşonda izzatınız göğüyor degan. Averiniz. Allah Taala mı? Elhamdülillah saktap izzatınızı göğütüyor. Kim Allah için kiçbeyinlikti tandasa Allah anı daracasını götere öğretti. Tuğandar Allah Teala'nın barımızda kiçbeyinlik sıfatını versin. Amin. Bu baylık bizde kutur tüyürbesin. Tekeverlikке alıp barıp dozokka dayındap koyup olsun. Kiçbeyinlikке her birimiz hareket kılaylı, birimizge jardam bereyli. Sizler bana jardam berinizler, men sizlerge jardam bereyim. Birimizme kiçbeyil yaşasa kандай jakşı. To'g'rimi? Birimizde hech qanday ortiqchiligi yo'q da. Xudoy biladi ertaga kim eshakda kim ot ekan Alloh taolo ertaga ko'rsatadi. Hozir bizga borib tuman hozir baka. Kichbeyillik adamdan, tekeverlik shaytondan. O'zi Adam alayhissalom jaralgan o'zi to'proqdan ele-da. Shayton o'tdan ele, o't kichkina biyik yuradi-da bo'lcha. To'proqdan ustun turadi-da. O't doimo jo'g'ori ko'tariladi-da, ildiy ko'tarilganini ko'rgansizmi? Shirinken javob turib, ildiy qilsangiz qayerga bo'ladi? Ya, öyle. Bo'lmasa merim hozir qog'oz shirinken hozir barib yo'q bo'lib qoldi, o'sha shirinken. Ko'pdan beri ko'rlekim bor bu ya. İstep kettin da. Çöçün hazır gazda bir balakatlardan bari çıkan neredeyse olup şirinkeden görünmeye kaldı. Burada şirinke menene undi var ol cüçülekte su olup kalsa kuruq atıp yok bolsa gelip içinde bir 60-70 tup boladı ele. Yaşlar ballarımızda görünmeye kaldı. Şuradan niye böyle var? Hazır emin gazlardan bunu toçkaların bası öyle güygüzmeye olup kaldı da. Şamda bile ıldiy kılsanız öyle getir. Şeytan ottan jaralgan. Oşon üçün şeytan aytkanda ana khayrun minhu. Men adamdan jakşırakmın degan. Allah Taalaga aytadi şeytan. Allah buyruq bergende, sajda kılbaysınmı sen? Emне sajda kılbaydың men, kılbay koydum men sana buyruq bergenimde dese şeytan aytadi. Sen anı deydi. Topraqtan jaratkansın, men ottan jaratkansın, men andan jakşırakmın deydi. Oşunca kim, qaysı insan, men bundan kıyımın, jakşırakmın dese sırada şeytanga dost болады. Şeytanga dost bolgun kelseçi, oңой ele jolu. Tekeverliktin jolun tanda, şeytanın dostusun sen, bol. Tekeverliktin jolu şeytandın dostuğu. Kiçbeyilliktin jolu adamdın dostuğu.
Пайгамбарыбыз айтты саллаллаху алейхи ва саллям, коштошу ажылыгында. Куллукум мин адам ва адам мин тураб. Барыңар bir ата адамдансыңар, өлүнбөгүлө. Өлүнбөгүлө. Ва адам мин тураб, адам атаңар топурактан, текеберленбегиле. Я юханнас, ey адамдар дейт Алла Таала. Инна халакнакум мин закарин ва унта. Biz sizlerden barыңарды bir erkek, adam atadan, bir ayal, ova enebizden jaratkanбыз deydi. Ve cealnakum şuuba ve kabaila. Sizlerdi keyin ar kanday el, ulut kılıp koyduk, uruğa bölüp koyduk sizlerdi. Kırgız eli özü sıraz жақсы жүрөт, uruğa degende kan. Allah Taala aytып атат bunu. Sizlerdi el, ulut, uruğ kılıp bölüp koyduk. Ne için? Lita'arafu. Biri-biriңерди жақсы таныш үчүн, маданиятыңарды, урп адатыңарды, өңү башыңарды, жашоо тиричилигиңерди, lita'arafu, urf, ma'ruf, жақсылыкка бири-бириңерди чакырыш үчүн. Бири-бириңерге кыйынсыш үчүн деген жок. Лиятафахару деген жок. Bir da ulut ekinci uluttan o jogorу болуп кыйынсынганга акысы жок. Bir da uruu ekinci uruuга, башка uruuга жогорумун, кыйынмын, биздики мында акысы жок туган. Алла Таала жөн жаратып эле берип койду. Бири-бириңе тааныгыла. Жет атаң билесиңби? Билем. Молодец. Дегенде эле. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңарды айтып коелу. Жарыша турган, кыйынсына турган, кыла турган ишти айтайлы силерге. Инна акрамакум индаллахи аткакум ал таква. Силердин эң урматтууңар Алланын алдында эң такваңар. Таква деген кандай? Алладан коркуп, парыздарын аткарган, Алла Тааладан коркуп, күнөөлөрдү таштаган. Эң такваңар ушу. Пайгамбардын аркасынан ким канчалык көп сүннөтүн аткарып жашаса, Алланын алдында ошончо алган урматы, ошончо алган сыйы, бул турумдук дүйнөдө дагы, түбөлүктүү ахиретте да ушундай. Ошон үчүн мына жерде кичпейилдик сабагы кетип атат бүгүн. Бүгүн хотя бы ушунча көп сабактын баары башыбызга кирбесе деле, үйүмө ошо кичпейилдикти ала кирейин. Мен башыма кирбесе деле хотя бы кайкалабы? Үйгө ала кирейин ошо кичпейилдикти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала мага вахий түшүрдү дейт, кудайлыкка бар келди. Не деп? Айтып кой адамдарга бири-бирине кичпейил болсун. Бири-бирине зулумдук кылбасын, бири-бирине текеберленбесин деди. Кудайлык вахий келген буга. Адамдар баары бири-бирине кичпейил болсун. Бири-бирине зулумдук кылбасын, бири-бирине текеберлик кылбасын деген буйрук келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат. Бул хадистин рависи мынакей. Абу Кабша Ал-Анмари радиаллаху анхудан. Саласын уқсиму алейхинна. Пайгамбар айтат. Үч нерсени айтып кетейин. Үчөөнү ант ичип айтам дейт пайгамбарыбыз. Ва ухаддисукум хадисна фахфадуху. Мен силерге азыр ушу үч хадисти баян кылып берем. Жаттап алгыла деп атат. Ма нақаса малу абдин мина садака. Биринчиси, пенденин байлыгы садака бергенден эч качан азайбайт. Номер 1 мына. Байлыгыңыздан садака берсеңиз эч качан азайбайт. 100% бул. Бир, ушуну пайгамбарыбыз ант менен айтып атат. Бизди жаттап алгыла деп атат. Жаттап алып туруп бүгүн аялыбызга айтайлы, ата-энебизге айтайлы, бала чакабызга айтайлы. Айтабызбы иншалла? Не болду? Азыр эле дук түшүп калдыбы, садака берейин деген. Тамаша. Алхамдулилlah. Рамазан айда кыргыз эли көрсөтүп койду го. Чекесин көрсөтүп койду да. Кандай дедиңер? Ти ооруп аткан 3 балага. Аллага шүкүр. Алхамдулилlah. Вала зулима абдун мазламатан сабара алейха илля задаху Аллах иззан. Кайсы бир бенде зулумдук чеке турган болсо, бир жала мененби,
Bir dagы bir mal, can, абирине bir жамандык жетип, кыскасы айтканда зулумдук чеге турган болсо, жапа чексе, мазламатан, ушундай зулумдук. Сабар алейх, ошого сабыр кылып койсо. Мейдиби? İlla zadahul izza, Allah anın izzatını sözsüz көбөйтүп берет дейт. Бул экинчи ант. Экинчи жаттап алла деген бизге аманат. Кайсы бир пендеге зулумдук боло турган болсо, Аллага сабыр кылса эле, Allah анын izzатын көбөйтүп берет дейт. Көбөйтүп берет. Бул адамдардын көзүндө зулумдук чегип басмырланды. Биздин көзүбүзгө ойлоп атабыз, бул басмырланды. Zulumluk çekti bu. Bırak Allah'ın izzatını göğüt verir. Göğüt verir Allah Teala. Avirin, izzatın, sıyın göğüt verir Allah Teala. Bu ikincisi Peygamberimiz aytkan. Üç nerse antı içinde ödü. Racatta Allah da ödü. Üçüncüsü. وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Tilemçiliktin eşigini aça turgan bolsa, kaysı bir pende Allah'a jakırçılıktın eşigini açat. Allah'dan soraylı. Pendeden sorasanız karap durunuz. Tilemçilik kılbanız. Şariatımızda tilemçilik aram. Bir uçadagan adal болады. Егерде бүгүнкү күнгө тамагыңыз жок болсо, бүгүнкү күнгө, эртең күнгө тамак барбы, бүгүн сураганга уруксат эмес. Эртең күнгө тамак болсо, бүгүнкү күнгө да жок болуп калды. Ушуга шарият адал кылган, сурасаңыз болот деди да. Бүгүн жегенге эчтекем жок, ичкенге эч нерсем жок. Мага жардам бериңизчи деп кол сунсаңыз адал. Бирок бүгүнкүгө бар, эртеңкиге жок. Ага уруксат эмес. Эми ар бир адам өзүнүн ордуна коюп көрсүн. Сизге бүгүнкүгө барбы? Алхамдулилlah. Ошон үчүн кайра эле бирөөдөн эле берип тур деген токтотуш керек. Чоң иштешели мейли. Жан-жамча кичи иштер болуп калды, кичи карызга берип туруңуз. Бул бөлөк нерсе бул. Бул тилемчилик эмес бул. Кайра кайтарып берүү максатында карызга. А кээ бирлер адам көнүп калганда ушундайчы. Бирөөдөн сурап жеп жашагаң болуп калат. Нахалава дегендей. Аяктан бияктан кайерге болсо барып сурап өзү бир иш кылайын деп же мындай кылайын. Ошого Алла жакырчылыктын эшигин ачып коет экен. Күтпөйт. Ошон үчүн тургандар, Алла Таалам баарыбызды карыз болгондо сактасын, амин. Пайгамбарыбыз дуа кылат эле. Gün сайын дуа кылат эле. Не деп? Ушу бизге үйрөткөнү да. Я Алла, кайгы кыжалатчылыктан сакта мени. Кайгыдан сакта, кыжалатчылыктан сакта, сараңдыктан сакта, коркоктуктан сакта, алсыздыктан, жалкоолуктан, карызга баткандан, залымдардын каарынан сакта деп. 8 нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям саар кеч айттырат. Үммөткө сизге бизге таалим берди. Мына 8 нерсени айтып жүргүлө депчи. Алладан сурап жүргүлө. Я Алла, мени сараңдыктан сакта, мени жалкоолуктан сакта. Карачы. Дуа кыла берсек, Алла Таала бизди сактап, сараң болбой, берешен боло баштайбыз. Аз болсо да, бардым эле чачып жүрүп аткан жери жок эч ким. Жалкоолуу кичине тырышчак боло баштайбыз. Алла Тааланын дуасы менен. Кайгы кыжалатчылык кете баштайт. Карызда баткандан сактап атат. Галабаты дайн. Карыз үстөмдүү болгондон сактады. Үчөө болду тургандар. Биринчиси, садакадан мал азайбайт. Кетикпи? Экинчиси, кайсы бир пендеге зулумдук боло турган болсо, сабыр эле кылса, иззатын Алла көбөйтөт. Үчүнчүсү, ким тиленчиликтин эшигин ача турган болсо, Алла ага жакырчылыктын эшигин ачат. Токтоп калды. Кудай кааласа иншалла ушу хадис жаттап алайлы, барчаларга айтып барайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дуасын аласызбы? Алгыңыз келеби? Анда туугандар келиңиздер. Анда ушу хадисти жеткирсек, Пайгамбарыбыз айткан, ким мени хадисимди жеткирсе башка бирөөгө,
мен ага дуа берем. Алланы бактылуу кылсын деген. Алланы гүлдөтсүн деген. Гүлдөтсүн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кезекти суроолорго берели. Береке деген атты кызга койсо болот? Жакшы болот. Береке, жакшы ат. Кантип туура таанышабыз кыз киши менен улоону ve үйлөнүү максатында? Алхамдулилlah, Алла субханаху ва таала эркекке дагы, аялга дагы, кыз балага да, уул балага дагы балагатка толгондон кийин башкача сезимдерин ойготкон. Башкача сезимдерин берген. Адамдын бул ичиндеги каалоолордун бири, кажеттердин бири. Бул башкача нерсе шариятта уят нерсе эмес бул. Бирок ошонун туура жолун айткан да. Жөндөн таанышып алып, анан ойноштук, анан зына, анан таштап коюп, анан кордук кылып, астагфирулла. Бул жолдун баарын эшикти жапкан. Бул бактысыздыктын жолу. Көзүң ач, буга кадам таштаба. Кыздар дагы, балдар дагы. Раз алхамдулилlah, балагатка толуп, машаалла, ушу үйлөнгөнгө, турмуш курганга уже жеттиби? Бүттү. Анда алхамдулилlah, булардын бири-бирине таап беришибиз керек. Эстегенде айтып коеюн. Шашылган шайтандан дейт кыргыздар. Өзү бул пайгамбарыбыздын сөзү. Ажала мина шайтан. Шашылган шайтандан. Бирок 5 учурда шайтандан эмес экен. Шашылса болот экен да. Шашылыш керек экен дажычы. Конок келсе тамак бергенге. Конок келсе турбайсың, шашылбай, болбойт э. Шашылыш керек экен. Конок берген, конокко тамак бергенге шашылыш керек. Кыз бойго жетсе турмушка бергенге шашылыш керек экен. Бойго жетсе. Адам өлүп калса тезирээк көмгөнгө шашылыш керек. Мойнунда карызы болсо тезирээк төлөгөнгө шашылыш керек. Күнөөгө, тообага шашылыш керек. 5 учурдагы шашылган бул шайтандан эмес, наоборот шашылыш керек. Азыр мисалы кыздар менен мисалы кудум ушундай маселе туугандар, ата-эне, ар бир ата-эненин максаты болот. Уулумду үйлөсөм, кызымды жакшы жерге турмушка берсем, любой жаман жерге деп эч кимдин ою жок. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, бирок бунун жолу бар. Сиз өзүңүз таанышсаңыз болбой калат. Сиздин эжелериңиз бар, апаңыз бар, эжеңиз бар, аял заты бар го. Вот ошолор сүйлөшүп, сырдашып, таанышып, ички дүйнөсүн толук болбосо дагы бир аз кандай экен сураштырып билсе болот да. Сен өңүн бир карап кой. Пойдет. Болду. Калган сен өзүң ойлобо, мен ички дүйнөсүн билем депчи, баары алданасың. Ошон үчүн азыр мына жерде мындай туура эмес жол менен таанышып алып, кийин анан бир аздан кийин кандайдыр бир болор жакпай калып, бечара кыздын дагы багына балта чаап, жаман кылып таштап кетип, ал дагы эркекке анча болбойт экен. Кыз балага жаман. Бирөөнүн кызын кордобо. Эртеге башыңа келет ошол. Ошон үчүн ишени карап туруп, мына жер шариятта таза жакшынакай жол бар. Ата-энелердин патасын ал, ата-эне менен жакшы кеңеш, Алладан истихара кыл. Өзүңдө алхамдулилlah. Алла Таала тагдырда сенин үйүңө босогодончо кайсы кызды кирет деп жазса, ал башка эшикке кирбейт ал. Сен ал боюнча кыжалат боло бербе. Аны алып кетип калат, муну алып кетип калат деп. Менин бир маанилүү суроом бар эле. Зына бул карыз экен. Эгер эркек адам зына кылып алып, кайра аябай өкүнүп тооба кылса, ал ишке кайра барбаса, тообонун бардык шарттарын аткарса, Алла тообону кабыл кылса деле, баары бир сөзсүз карыз төлөнөбү? Жок, мындай. Бул зына карыз деген бул шарият эмес туган. Бул уламалардын ушу үммөттүн зынадан коркутуу үчүн катыраак айткан маселеси. Мындай эле. Кудай сактасын, бирөө адаш берме зына кылса, анын сөзсүз бир карындашы же апасы же болсо дагы бирөөсү ошондойго барат же болсо кызы ошого барат деген андай кеп жок аны. Ошондойго мындай айтканда бул зына жаман экенини
Акыйкатта жаман ошого катыраак айтылган сөзү. Атак мындай неме жок тугандар. Кудай сактасын. А сиз мисалы азыр кандай бир убагында билип билбей ушундай болуп калган болсо, истигфар, тооба кылып, өкүнүп кайталабасаңыз, иншалла Кудай кааласа Алладан үмүт кылыңыз. Андай үмүтсүз болбоңуз. Алла Таалам иншалла кечиримди зат. Карыз төлөнөбү деп андай эмес. Ар бир адамчы лейса лил инсан илля ма саа. Инсан өзү эмне кылса ошо гана болот анын башында. Инна сa'яху сауфа юра. Кылган мээнетин баардыгы көрүлөт. Салам алейкум баарыңыздарга. Алейкум ассалам. Менин сурам төмөндөгүчө кайненем апам доңуз, эшек, жетим, тиякты жегир, канчык деп ар дайым бакырып сүйлөйт. Айтпаган сөзү калбады. Бакырып жаман сүйлөгөндөрү жүрөгүмдү безитип жиберди. Көңүлүм сынып калды. Сынып калды. Жана суроосу деле жок эле бул. Тугандар, Алла Кур'анда вакул линнаси хусна, адамдарга чырайлуу сөз сүйлөгүлө деген. Адамдарга чырайлуу сөз сүйлө. Пайгамбарыбыз өзү айткан: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фалякул хайран ав лияскут." Ким Алла ахиретке иман келтирсе, сүйлөсө, жакшы сөз сүйлөсүн, болбосо унчукпай эле койсун деп. Ар бир сөзчү бул жазылат. Канча каргасаң, канча жаман сүйлөсөң, Кур'анда Алла субханаху ва таала жаман сөз боюнча, жаман лакап коюу боюнча өзгөчө тыюу салган. Вала талмизу анфусакум. Вала танабазу бил алqab. Би'сал исмул фусуq бa'да al-iman. Ва ман лам ятуб фа улайка хумуз залимун. Бири-бириңерди айыптап жаман сөздөр менен айтпагыла. Жаман лакап менен, прозвищалар. Андай кылып ала, бул өтө жаман нерсе деп Алла Таала буйрукту. Ким тооба кылбаса залымдардан деп айтып атат. Ошон үчүн иша карап тилди контролго алайлы. Ар нерсени сүйлөбөйлү, этияттап, ойлонуп сүйлөйлү. Ушунун баардыгы биздин өзүбүзгө кайтат. Тил ушу досок алып барат. Тил ушу бейишке чыгарат. Тилин сактаган, этияттаган бейишке, тилин контролдой албаган, ар бир аракеттин баардыгын сүйлөй берген түптүз тияка. Этиятташ керек. Кокспро ушундай сүйлөп алса, бул тил зыян бергенде ааламдачы бирөө мынча зыян болгон эмес. Мамлекеттерди талкалаган тил болот. Улуттар талкалаган тил болот. Динди талкалагандагы тил, достукту да талкалаган тил, үй бүлөнү талкалаганда тил, ахиретти талкалаган тил. Сөөгү жок экенде урдура бересиң. Сөөгү жок болгону менен бул сөөгтөрдү сындырып атпайбы? Тил боюнча ислам дин аалымдары том китеп жазган. Тилдин өкүмдөрү боюнча. Качан эмнени сүйлөш керек? Кимге? Качан? Эмнени? Канча сүйлөш керек бул ислам айтып берет сизге. Биздин динибиз тамаша дин эмес ал. Дайым аалымдардан айтылат. Сүйлөбөй койгонума вообще пушайман жеген жокмун. Качан да пушайман жесем, сүйлөгөнүмө пушайман жеген. Пайгамбарыбыздын канча насааты бар? Мага айтыңызчы насаат, өмүр бою карманып жүрөйүн десе, тилиңди карма дейт эле бул. Иштин бар ушунда. Амсик лисанак. Тилиңди карма. Адам баласынынчы дене мүчөлөрү көп го. Тил бир эле да. Ушунун баарынын эң көп күнөө тилден жазылат экен. Баягы амал дептер деп сабак айттык го. Китепте тилден жазылат экен. Ошон үчүн иншалла тилди этияттайлы. Бирөөнүн жүрөгүн оорутпайлы. Бирөөнүн көңүлүн сындырбайлы. Тилче ден соолук жакшы адамды эле оорутуп коет жөн элечи. Эки дос канча жыл башына ажыратып коет тил. Үй бүлөнү талкалап аткандан кийин. Апам бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Ошол учурда эки банкта кредити бар болчу. Бирок эки банк тең списание кылып жоюп берген. Кандай кылсак болот? Анын сурагы кандай болот? Жоюп берсе банкка рахмат айткыла. Болсо бул карыз. Силер төлөп беришиңер керек болот эле. Балдарыңар тияктан уштап апаңар кыйналбаш үчүн. Таштап кеткен мүлкү мураска бөлүнбөстөн биринчи карызга берилет. Бирок банктар эгерде списать этип берген болсо, Алла ыраазы болсун.
Ушундай банктар көбөйө берсе Кыргызстанда кандай деңер эле? Молодец. Же чындап эле да. Банкте ушундай болсо. Атамдын каза болгонуна 3 жыл болду. Динде аш маселеси кандай? Же анын ордуна бир жагдайы начар үй бүлөгө жардам берсек соогу көбүрөөк. Бул туура айттыңыз мына. Аш десер ушу бир толку башыбыз тамактан чыкпай калат турат. Мынаке, сиз өзүңүз айтыпсыз го? Начар үй бүлөгө жардам берсем соогу бар болду. Өтө соогу. Вот ошондойго бериңиз, соогу Кудай кааласа иншалла ошо атаңызга соогу жетип турат. Садакай жария болот. Сизден бараган иншалла соог болот. Bir selam бар эле. Аллахым разы болсун, шүгүрлөр болсун. Мен азыр Россияда Питер шаарындамын. Жумушум ушул жакта 5 убакыт намазга мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Жумуш куптан намазынан кийин бүтөт. Ошону түнкү саат 3-4-төрдө окуп турсам жарайбы? Айтып бериңизчи, Аллахым разы болсун. Караңыз, 5 убакыт намаз өз убагында фарыз. Сиз аракет кылыңыз, ниетти бекемдеп, көп деле убакыт кетпейт, аракет кылыңыз. Ошондой аракет кылган чакта дагы эгерде кандайдыр бир себептер менен чоңдоруңуз көбүрөөк жумуш дайындап, же болбосо ушундай жана башка ушундай себептер менен каза болуп калса, албетте казасын окуйсуз. Бирок башынан эле меники баары бир каза болот дей бербең да. Башынан кичине машалла Кудай каза кылбайм деп ниет кылың. Алла таалам жол ачат. Сиз корко бербең. Ошо шефиңиздин жүрөгү дагы Алланын колунда. Акыры мүмкүнчүлүк берсеңиз деле кичпейил болуп, жакшы иштеп турсаңыз, сизге машалла орус калкы деле совсем эле таш боор эмес. Түшүнгөндөрү көп. Менде суроо бар эле, аял затына айыз учурунда Куран окууга уруксат жок, бирок жатак Куран жаттоо медреселерде хайыз учурунда дагы жаттатышат. Кээ бир Шафи мазхабынын карманган себептен, кээ бири башка себептен Куран жаттоо үчүн айыз учурунда Куран окуса болобу? Жана эмне себептен жатак медреселерде уруксат? Жок, бизде Ханафи мазхабта оорулуу күндөрдө, аял затынын оорулуу күндөрүндө, айыз келип калган учурда, нифаста төрөгөндөн кийин, Куран окуса болбойт тугандар. Куран кармаса, Куран окуса болбойт. Айызы токтогондон кийин гусул алат дагы, анан кийин болот. Албетте, кечки дуалар бар. Ихлас сүрөсү, Фалак сүрөсү, Нас сүрөсү пайгамбарыбыз окуп жаткан экен да. Ошону сүрө катары эмес, дуа катары окусаңыз боло берет. Окуса боло берет, айыз учурунда деле. Өзүнө дем салыпчы. Атак мисалы Куранды беркин жаттагандарга бизде уруксат эмес. Малики мазхабтарда бар, туура. Ошондойлорду жаттаганга уруксат берген анын өздөрүнүкү, бирок бизде мазхабта уруксат эмес. Апам менен атам ажырашып кетишти эле. Бизге фамилиясын бергенден баш тартып койгон экен. Азыр апамдын фамилиясындабыз. Бул жагы кандай болуп калат? Же азыр өзүбүз сүйлөшүп фамилиясын алыш керекпи? Азыр оңой эле болуп калды. Мен адашпасам жогорку кеңеш мыйзам кабыл алды. Ким уулу деген, ким кызы деп. Ушундай болобу? Мурда деле бар эле го. Биранча теги деп айтылып атпадыбы эле? Жакында деле. Сиз азыр атаңыздын баласысыз да. Ошондо Эшмат Ташмат уулу дегендей. Ошого өтүп алыңыз болду. Проблема жок. Караңыз, атаңыз ким болсо, аны билип башка бирөөнү ата кылган чоң күнөө. Ошон үчүн ишан карап туруп, атаң Кудай сактасын. Ата жаман болсо дагы, бакпай койсо дагы, ата кыскасы айтканда башка неме болсо дагы, ошо атанын белинен чыккан баласысыз. Кыямат күнү пайгамбарыбыз айткан, силер атаңардын аты менен чакырыласыңар. Баягы биздеги азыр айтканда отчество деген бар го. Фамилияга да кичине более-менее мындай. Отчествого келгенде, кээ бирлери болсо ошо таятасыныкында, кээ бирлер башканысында ушундай болуп калат да. Вот ошол маселени караш керек болганда. Мен бир кыз менен зынага барып өкүнүп жатам. Кантип күнөөмдү жуусам болот? Анан ал кыз мындан ары дагы улантып кетти. Кандай? Ал кыз мындан ары дагы улантып кетсе, мага да күнөө жазылабы? Албетте өтө жаман иш. Алла Тааладан кечирим сурап тооба кылып, эгерде баш кошкон эмес болсоңуз, аны ошого үйлөнүңүз. Нике кыйдырыңыз. Экөөңөр тең тооба истигфар кыла дагы, айла баш кошо алла, ак нике менен бүттү.
Бүттү. Эгерде жок болсо, в любом случае сиз тооба истигфар кылып, Алладан өкүнүп, эсиңиздер өткөндө айтып атканбы, тооба истигфардын белгилери, кабыл болуун белгилери төртөө деп, кандай эле? Ошого бушайман деш керек. Эң биринчи ыйлап бушайман болуп. Ага кайра барып калуудан коркуп туруш керек. Үчүнчү, жаман чөйрөнү, жаман досторду ташташ керек. Төртүнчүсү, ыйманды чөйрө, ыйманды досторду тандаш керек. Менин сизден өтүнүчүм бар. Атам 50 жаштан өтүп калды, намаз окуйт, бирок дайыма чай үстүндө отурганда же бекер болгондо эле телефондон нарда, карта оюндарын ойноп отура берет. Мындай үй бүлө менен сүйлөшүп отуруу жок. Жана дагы достору менен отуруштарда да апамды мажбурлап алып барат. Апам баргысы жок, анткени пайдасыз отуруш, дайыма карта ойноп отурушат. Насаат айтып катуу эскертип коюңузду суранабыз. Мен кызы болом, катуу айта албайт экенбиз. Кантсе да атабыз да. Машалла, карачы. Кыз бала да, атага күйүмдүү болот, Уулдар кичине азмас мындай эмелерак болот, катыраак тийип калбаса айтпай эле коеюнчу. Кыз бала башкача, машалла. Эми туура мындай айтам мен, карта менен, нарда менен. Бул окат эмес да. Анан көрүп, оны отжимание кылып албайбы, анан туурабы? Пайдалуу нерсе кыз. Күнөөнү кылбай, туурабы? Анан 20 мүнөт бас, ары бери. Бирөөнүн бир кичине ишин кылып бер, ошо. Карта, нарда оюн ушундай. Анан ойной турган, машалла, адам футбол күчөйүп атат азыр, Оюндар толтура тургандар. Алла Таалам баарыбызга товфик берсин. Бирок урматтуу аталар, кыздарды сыйлайлы, аранды таштайлы. Үйдө анан көрөк ошонун ордуна кеткенге пайгамбарыбыздын өмүр баянын окусак кандай. Ошол кеткенге зикир, карта, нардага кеткен убакытка караганда сиз 1000 жолу ла иляха иллаллах зикир айта аласыз. Ахиретиңизге, дүйнөңүзгө, кабырыңызга канча пайда болмок. Бу дүйнөгө кайра келбейбиз да, анча-мынча келем дегендер барбы? Кандай мисалы? Кайтып келбейбиз да, бул. Мектеп баягы күндөр өттү, бүттү. Университеттин тияктары бүттү. Кечеги күн кайра келбейт. Бу дүйнө буякта турсаң, кечеги кайра кайтып келбейт. Алла бизди анда оюн үчүн, бекер поз үчүн жараткан жок да, бу жарыктуу, дайыма жарык болуп тура бербейт. Ошон үчүн ишенем мындай нерселердин баарын таштайлы, оолак болойлу. Бисмиллахиррахманиррахим. Али балам 4 жашка чыгат жакында. Тили чыкпай сүйлөбөй жатат. Ошого балама дуа кылып бериңизди өтүнөт эле. Майлы, бир 4 жаш кичинеден чыгат. Жалат болбок? Куда каласа иншалла. Бирок мээнет кылыш керек, дуа кыла бериш керек. Чыгат Куда каласа иншалла. Дуа да кылабыз. Сүйлөшүү үчүн кандай амал кылып дуаларды кылсак болот? Алдын ала Алла ыраазы болсун. Караңыздар, дем салыңыз. Андан кийин балага жеңил сөздөрдү, азырына бүгүнкү күндө алхамдулилля тилди чыгара турган өтө көп машалла сабактар бар. Ошолорду колдонгула. Медицина жагынан дагы, андан кийин мына руханий жактан дагы, дем салдыртып дагы, дарылап дагы аракет кылыңыздар. Барды Кудайдын колунда. Амин. Аллахумма лакал хамду куллу, ва лака шукру куллу, ва лакал мулку куллу, ва илайка юржа'у al-amru kullu bi yadika al-khayru kullu. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. Жаратканын баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечиргин, туура жолдон адаштырбагын, ыймандан ажыратпагын, жүздөрүбүздү жер каратпагын. Баарыбызга я Алла ырайымдуу жашоо бергин, баарыбызга уяттуу жашоо бергин, ыймандуу, бактылуу жашоо бергин. Аллахым ыраазычылыгыңды бейишиңди сурайбыз. Наразычылыгыңдан я Алла дозоңдон пана тилейбиз. Ооруларга шифа бергин. Сүйлөй албай жүргөн балдар, кыздарга я Алла тилдерин ачкын. Аллахым өзүң я Алла толук туруктуу, баарына шифа камил, ажил, мустамир ата кылгын. Күнөөлөрдөн өзүң сактагын, шайтандан азгыруусунан сактагын, бузулгандан, буза тургандардан кылбагын, оңолгондордон, оңдой тургандардан кылгын. Жараткан Алла дуаларыбыздын баардыгын кабыл кылгын. Пайгамбар шафаатына бөлөгүн. Саллаллаху аля набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика.